буйругу менен мындагы сатуучулар толугу менен чыгарылды. Бирок буга мындагы сатуучулар нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Endi biz nimaga uchun chiqamiz? Bu yerdan sentr yer bo'lsa, bu yer. Odamlar mana shu yerga o'rganib qoldi. 5 yil bo'ldi bu yerga kelganimizga uka. 5 yildan beri haqiqatan endi odam o'rgatib, endi o'tirib pul topib bola chaqa bakamiz deganda shu ishlar bo'lyapti. Militsiya bilan olib keldi. Militsiya bilan 15 ta militsiya bilan olib chiqib ketyapti. Nimaga bunday qiladi? Nimaga xalqni o'ylamaydi bular? Xalq rosa qiynaldi. Bu ho'lpirishlik gapni ochig'i. Mana 2,5 oy uyda o'tirdik kalantirda. Endi chiqsa mana ahvol. Odamlarda krediti bor. Bola chaqa bakadi, bo'lak qiladi. Mana misolcha hamma yoqda ham Rossiyada ishlaganlardan ham pul kelgan. Endi boshladi. Өзгүндөгү жашылча жемис саткан Дыйхан базарындагы сатуучуларды жергиликтүү бийлик куугун токтоодо. Ошондуктан базарда соода кылган сатуучулар мэриянын бул чечимине нааразы болушууда. Мына бүгүнкү күндө кууп чыктылар, товарлар көчөдө калды, адамдар көчөдө калды, бар жогу нааразы. Менин өзүмүн эле 300 000 кредитим бар. Кредитимди ким төлөйт? İştebesem, aylık bolbosa. Buna adamların krediti var, karızlar var. Gündüğü karızları doğulap gelir. Başlarına alıp, vuruşlat, talaşlat, iyileşat pazarda beçerler. Karızın bir albay. Bu hükümet degen birlik kaçan oğulat ha? Bizde oğulbayıp. Kaçan bolsa eldiçi. Koyda yıkılıyor aslında salıp bayla alganda hüküm. Uşu birliklerden suranat dilek. Ellerin hukukunu tevelemese. Kreditlerin töleşkö yerden verse. Buna varatanı kultap koyduk hem. Açıp versin. İçkeride 10 tonna 20 tonna kartoşka piyaz savizler var. Örük almalar var. Çirip geçse bunun nemesin Meriyan satürlükler tölöp beralar okan ukam. Өзүм билем өтүгүмдү төргөлем деген Өздүгөн шаарынын мэри Мухтаржан Халматов бул сапар көпчүлүктүн каарына калды. Себеби күнүмдүк оокатын базардан таап жүргөн сатуучулардын түйшүгүн дагы да оордотту. Сатуучулардын айтымында эскертүүсүз базарды келип жаап салган. Буга байланыштуу товарларды да алып чыгып кетүүгө мындагылар үлгүрбөй калышкан. Азыр товарды алып чыктырбайсыздар дажы. Алып чыктырбайт атукам товарларды. Мен айттым, сурандык. Билбейм булар жейби, pişirip jeybi, kurup jeybi, bilmeyim kan bularga. Karachi, düşünbey kaldık da. Biz Maşı Deykon bozorda turamiz. Bu yerga kelganimizga 5 yil bo'ldi. Bu yerga odamlarni o'rgatgunimizcha 2 yil o'tib ketdi. Hamma yo'g'imiz chirib, nima bo'ldi, sabr qilib o'tirib, sodani oldin o'z saxovatda yaxshi yerda turardik. Hammamizni militsiyalar ertamanda quvlab qo'llarimizdan so'dirab yurib, mana shu yerga olib ketgan. Mana shu yerda постоянно turasizlar deb. Endi mana endi odam o'rganib savdomiz boshlanganda endi yana bizni so'dirab militsiyalar bugun 20 tacha militsiya kelib bizni haydab chiqardi bozorimizdan. Өзгүндөгү Дыйхан базарынын соодагерлери башка жерге көчүрүүгө каршы болуп нааразычылык акцияларын улантууда. Соодагерлер бүгүн көчөдө ишсиз калышты. Алар мэриянын бул аракетин жеке кызыкчылык болуп жатат деп баалашууда. Өз кезегинде мэрия Дыйхан базары баары бир жабууларын билдирип, базардан сатуучуларды кууп чыккан. Болгон окуяны айтсаң ийлегидей болосун. Мына бечара жылдызды ушул жерде мал ийлеп атып эсоп чыгылып жатып калды. Эл үчүн күйөм деп. Мындай кылыш бизге өтө оор болуп калды. Элди ойлогон эч ким жок. Карапайым эл падачы болуп калдык. Падачы. Саардан бери жүрөбүз. Же бир сом пул таппайбыз. Талган товарларыбыз баары күйүп атат. Күйүп. Бизди ойлогон адам болсо биздин ушул эмени чечип берсин. Бизге эч ким күйгөн жери жок. Даже башын танылган адамдар давайте чыккыла дегенден башка эчтекеге жарабай атат. Келсин ушуларга места кылып берейли, ушулар шерде тиргилик кылсын деген адам жок бизде. Бизди ким угат, бизди көйгөйүздү ким чечет? Ошондуктан биз жогорку президенттен суранарбыз. Биздин көйгөйүздү чечип берсин. Биз эл үчүн жүргөн адамбыз. Биздин карапайым элди сурап турган, издей турган адам бар бекен? Шуну айтып бергилечи. Суранам мен Соронбай Шариповдон. Мен ушу базарда сатуучу болуп иштейм. Ушу базарга биринчилерден болуп келгем. Ошондо да ушундай кара күчкө салып алып келген. Товарларыбыз ошончосу чириген, ириген. 2 жылга чейин эчтеке таппай, кредитибизди төлөй албай, ыйлап отурган күндөрүбүз болгон. Ар кимдин таштап аткан саркынды сабыздарын сатып Абет içip жүргөн biz ошондо кимиси келип сурап коюптур бизди. Мына жылдыз турат, өлбөй житпей. Эгерде ушул базардан чыкса менин башыман ылдый 5 литр бензинди куюп өзүмдү өзүм өрттөйм деген ушу кыз. Сөзүндө тура албай атат дагы. Бизди ушундай кылган. Ушундай кылып кыйнап алып келген ушул жерге.
Канча акчага банкрот болдук. Эми клиент чакырып, эми иштеп калганыбызда бул ушул кылган иш болбойт да эми. Мен мисалы үчүн лишний өзүм башымда 250 миң сомдук кредитим бар. Андан 3 ай төлөдүм. Калган ошо боюнча турат. Анан бирде кетсең үйүңдө отур дейт. Мына шапкечен балдарың айтып атат өздөрү. Үйүңдө отур дейт. Үйүмдө турсам өзүмө жараша бала чакам бар. Кыз кыркыным бар. Олорду да жайгаштырыш керек, окутуш керек, окуусун бүтүрүш керек. Үйдө отура берейин десем болбой атат. Эми мен майлы кредитимди төлөп берем. Мына жерде неме кылам десем, майлы мен үйдө отура берейин. Канча неме күйүп атат бул жерде. Дыйкан базардын жетекчилиги жергиликтүү бийлик менен 5 жылга келишим түзгөн. Бирок келишимдин убактысы бүтпөй эле жергиликтүү бийлик сатуучуларды кууп жатканына нааразычылыгын билдирүүдө. Мурунку 2015-жылы базарды мен мына адамдарды жолдо мыйзамсыз соода алган жерден кууп келгенмин. Туурусун айтыш керек дейм. Ошондон бери адамдарды үйрөтүп 2 жыл кыйналдык. Банкрот болду. Мынер көмүркана эле. Көмүрлөрдү жудурдум, пожарный чакырам, водовоз чакырам укам. Күндүгө шыпырып, жууп, бүргө канада иштегенбиз да. Эми тазалап, жолго салып, элдер кичине 1-2 сом кармаганда, кайрадан ошо бийлик тараптан бизди кысып атат да. Бирөөнүн жекеменчик кызык өзүнүн чөнтөгүнө, бирөөнүн чөнтөгүнөчү кызык, өзүнүн чөнтөгүнө кызыкчылыгынанчы бирөөнүн жекеменчигине. Ушул жерден кууп апарып беришет экен булар. Эмне дегенде мэриянын сотрудниктери, анан ошо департаментте иштегендер, эми эл айтсачы, жалган айтпайт деп кам. Акча алып алыптыр деп эле айтып атышат да. Акча албасам эмне келип адамдарды коркутушка кысып. Анан кийин бир күн дагы иштеп атса укам. Карантинден зорго чыктык. Карантинде эл кыйналды, элди эч ким баккан жок укам. Өкмөт жардам берген жок эч кимге. Ушу эл өзүн өзү зорго багып чыкты. Чыкканда бирок Өзгөн шаарынын акимине рахмат. Жылдызхан деди, базарыңызды ачып иштете бериңиз деп 25-inde жооп берди. Бирок милициялар келип, кайра айдап чыкты, Лысынсая. Ошо айдап чыкты, кайрадан дагы кирдик. 27-inde келип 28-ге иш баштадык укам. Ошондон бери кичине иштеп атсак, 3-4 күн өтүп эле милициялар келет. Мен кеткенден кийин базардан чыгып кеткен, избарды жыйнап, анан кийин келип алып, неме дейткен бу адамдарга? По-любому все равно автобазга кетесиңер. Ал эмне деген? Бирөөнүн жеке менчигине, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн. Андан көрө мерден 5 жылдан бери бюджетке нормальный акча түшүрүп бердим кам. Былтыр 1 миллионго жакын акча түшүрдүм кам. Мурдагы 591 миң. Адам мурун деле жакшы акчалар түшүрдүм кам. Ушу жакшы эле иштеп келип атам. Эртең мен 4-те келем кам. Жүрөмүн адамдар менен ушу. Порядканы карап нормальный. Бири-бири менен жакшы сүйлөш. Дыйкандар келет, дыйканчылыгын сатып, сатсалам, сатпаса албайм монда дагы кам. Бирок дыйкандар өтө кыйналды. Жылдызхан рахмат. Эптеп берди, кармак кылып калың деп. Ушулар суранып атат менен кам. Бирок мен барып бүгүн келгенде вице-мэр департаментке айттым. Эй, үкаларым, эртеге кечкиге чейин коюп тургулачы, силерден сурайынчы. Мен дедим, базар дедим, автобазага бербеймин, тулпарга дедим, бирөөнүн жеке менчигине дедим. Мен дагы көздөгөн жерлерим бар дедим. Эл мен үчүн да эл үчүн мен жүгүрөмүн дедим. Эртегечи бошотуп берейинчи десем укпастан, мына күч бийликтап келип, зордуктап, адамдарды кууп, машиналарды койдун сыңарындай көчөгө кууп чыкты да. Маалыматка ылайык, шаар казынасына жыл сайын бул базардан миллиондогон салык төлөнөт. Бирок буга карабай учурда соодагерлерди башка базарга алып баруу аракети жасалып жатат. Мындагылардын айтымында Дыйкан базарындагы абалды шаар мэри өз кызыкчылыгына курчутуп жатат. Анткени менен Дыйкан базарынын соодагерлери башка жака көчүүнү каалабай турушат. Дыйкан базарынын соодагерлерин автобазага көчүрүү пландалууда. Бирок ал жакта көмүр сатылгандыктан соодагерлер ал жака барууну каалашпай турат. Анткени Карачанга эч ким булангысы келбей турат. Энчи ер бар экен ашерге дейт. Энди караң, көмүр базар, автобазада битте копты, мисалы үчүн, эч пул гап келет экен. 30 сом, 40 сом гап келет. Адам халкка кыйын болот, кыймат болот. Мана бу жерден мана шу базаргача 20 сом болот барады. Абаракачлар. Ал эми мэриянын маалыматына караганда, Дыйкан базарында коопсуздук жана санитардык эрежелер сакталбагандыктан буга чейин эле Өзгөн мэриясы базарды жабуу тууралуу эскертүү берген. Базарды алып чыгыштын биринчи себеби санэпидстанциядан тыюу салган. Бул жерде баягында мусор свалкага мусор алып баратпайбы? Өзгөн тазалык муниципалдык ишканасы менен биргеликте бул жерге болбойт экен, мүмкүн эмес экен. Андан кийин Өзгөн шаардык кеңешинин депутаттары булар 2-3 жолусунда чечим чыгарып берген. Бул жерди бошотуп, башка жерден жер таап бериш боюнча.
Акырында ошолордун чечимин да аткарууга туура келди. Эң негизгиси Өзгөн шаарында канализация жана таза суу проекти жүрүп атат азыр. Европалык өнүктүрүү кайра куруу банк тарабынан 11 миллион евро бөлүнгөн. Алар ушул жерди баягындай Өзгөн тазалык ишканасынын гаражын таап атышат туура деп. Башка жерде жер жок. И места неме дагы жок. Курулуш курганга эч жер жок да. Ошон үчүн ушул даяр жерди аларга макул болгон. Ошон үчүн азыр бул жерди базар кылып алардын көчүп чыкпасак, бул ал Европалык банк, өнүктүрүү банкы бизге берип аткан кредиттерин токтотушу мүмкүн. Анда Өзгөн шаарында жалпы канализацияга байланышкан, таза сууга байланышкан долбоор бул токтошу да мүмкүн. Эгерде кечиге турган болсо, жыл сайын мэрия 1 миллион 2 миллиондон пеня төлөп атат. Мына ушу быйылкы жылы 20-жылдын акырында алардын түзүлгөн келишим боюнча акчаларды, кредит акчаларды төлөө башталат. Ошондуктан бул баардык жетекчилик ойлонуп, анан макулдашылып чечилген маселе болду. Өкмөттүн Кызостун жери турат. Мына базар, мал базардын эски мал базары турат. Кызостун жерине барасыңарбы? Силер барбайсыңар ошол жерге. Таяр жерде эле ушу базардагыларды элди эле кыйнай бересиңерби? Былтыр барган. Элди сөзсүз элди кыйнай бересиңер. Алардан түшкөн биз төлөгөн акча билесизби? Сиз төлөгөн акчадан алдаганча көп болот. Бизди өзүбүз төлөйбүз деп ушул жерден чыгарган өзүңөрсүңөр. Эми ошо чыгарган кишилер жооп берет, азыр жооп берет. Эми соодагерлердин арыз муунун кимдир бирөө угушун мындагылар каалап турушат. Кайерге барабыз? Үйүң жок, көчөгө чыгып атасың го, ошондой кеп да. Мисалы үчүн мояктан ара талаш болуп атат.